Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адиси өткөн жылдын 7-декабрында пара алып жаткан жеринен кармалган боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирүү тараткан. Ал кызматкер балдарды пособияга чыгарууда берилген арыздарды кароо, каттоо иштери үчүн опузалап акча талап кылууга айыпталган. Бул багытта атайын кызматка Сузак район тургуну кайрылган. 3-декабрь күнлөрү мен пособия алыш үчүн бардым, яздырыш үчүн бардым. Барсам, балдарыма пособия чыгаруу үчүн ошол ишканага 3-декабрь күнү барганмын. Менден алдын сиңдим 4 баласына пособия алганы документ даярдап барса, жетекчиси чыгарып коюптур. Ошентип мен сиңдимдин 4, өзүмдүн 2 балама жөлөк пулга деп Элмирага барып жолуккам. Ал мага ар бир балага 1000 сомдон 6000, анан кызмат акыга 1000 сом сураган. Менин балдарымдын камсыздандыруу полиси жок экен. Ага кошуп 4000 дагы айткан. Ошентип жалпы 11000 сом болгон. Менде акча жок. Эмне кылышымды билбей УКМКга кайрылып, анан алар 11000 сом даярдап берип, ошол акчаны санап алып жатканда кармалган эле. Аты жөнүн атагысы келбеген жаран бул иш боюнча тергөө акыйкат жүрбөй, арыз берүүчү катары бир да жолу суракка чакырылбаганын айтат. Андан акча сураган кызматкер азыр да иштеп жатканын айтып кейди. Уже чыгып кеткенден кийин, бүт эл билгенден кийин бул или камалыш керек, или домашний арест, или тергөө кандай болгонунан кабарым жок. Мени ага чакырышкан жок. Сотко өткөнүн да жакында билдим. Ошол кызматкердин адвокаты мага чалып, ал менен келишип алышымды жана сотто туура көрсөтмө берүүмдү суранып жатат. Анан мага белек да беришет экен. Бирок мен акыйкаттык болсун деп, андан баш тартып жатам. Эгер акыйкаттык болбосо Бишкекке чейин барганга даярмын. Ал кызматкер кайра ордунда иштеп жатыптыр. Дагы эле башкалардан акча алып жатат деген ойдомун. Опузалап пара талап кылуу боюнча бирдиктүү реестрге катталган иште улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Жалал Абад облустук башкармалыгынын тергөө тобу териштирген. Бирок кызматкерге коюлган берене мыйзамсыз сыяк алууга алмаштырылып, Сузак райондук сотуна жөнөтүлгөн. 14 февралга белгиленген иш судья Айжан Смадиярованын жоктугунан улам башка күнгө жылдырылды. Сузак райондук сотуна иш 1 февраль 2002 жылы келип түшкөн. 4 февраль 2022 жылы өндүрүшүнө кабыл алынып, жазык ишти кароо 2022 жылдын 14 февралына саат 15:00 дайындалган. Бирок жазык ишти караган судья ал күнү иш сапары менен Ош шаарына семинарга кеткендигине байланыштуу ишти кароо 22 февраль саат 14:00 калтырылган. Жабырлануучу катары арыз жазган жаран иштин жагдайы менен тааныш эместигин жана сот иштери боюнча да маалыматы жоктугун айтат. Пара алып жатып кармалды деген кызматкерге коюлган айып эмнеге өзгөрүп кеткени боюнча Жалал Абад облустук прокуратурасы түшүндүрмө берген жок. Айрым маалыматтарга ылайык айыпталып жаткан кызматкердин тууганы облустук прокуратурада иштеген айтылат. Башында эле массалык кызматында деле арыздануучу арыз жазып талап кылып атат. Бул жерде ошол опозалап пара талап кылуунун баягы элементтери көрүлгөн. Анан тергөөдө кандай болуп кетти, кимдин көрсөтмөсү өзгөрүп кетти, ал бизге белгисиз да. Ошол бул жерде карап көрүш керек. Бирок ошо арыз жазган адам өзү наразы болуп, кайрылып атыптыр, өзүнүн наразычылыгын билдирип атыптыр. Демек, мындан менден талап кылган деген нерсени ал астына сүрүп атат. Демек, талап кылуу деген бар деп эсептейбиз да. Дагы эми сот чечет. Анан сотко баягы барганда беренеси өзгөрүп кетти деген сөздөр болуп, жок, тергөөдө бул беренеси эгер коюлган болсо, эгер туура эмес коюлган болсо, прокуратуранын тарабынан бул жака өз көрсөтмөлөрүн, сунуштарын берет. Ошонун негизинде айыптоо актысын түзүп, анан сотко берет да. Бул жерде пара алууга айыпталып, иши сотто каралып жаткан кызматкер 1 айлык эс алуудан улам жумушуна чыккан. Учурда ал социалдык өнүктүрүү бөлүмүндө иштеп жатат. Өзүн жумуш ордунан таба алган жокпуз. Жетекчиси анын кызмат орду соттун чечиминен кийин гана каралаарын айтты. 2 айга үй камагына чыгарылгандыгы боюнча соттун чечими чыкты. Ал жерде иштен убактылуу бошотулсун деген немеси жок. Матишева бирок ошо кармалгандан кийин ооруп больничныйда жүрдү. Январдын 27-синен ишке чыкты. Азыркы күндө иштеп атат. Соттун чечими чыга элек. Анда соттун чечимине жараша соттун чечимине жараша чара көрөбүз. Атайын кызматка арыз жазган адам айрымдар пара алган кызматкер менен жараштырууга аракет кылып жатканын айтат. Эске салсак, 2020 жылы да ушул мекеменин адиси аз камсыз болгон жашоочулардын социалдык төлөмдөрүнө байланыштуу документтердеги мыйзам бузууларды оң жагына чечүү үчүн УКМК кызматкерлерине 60 000 сом пара берип жаткан учурда колго түшкөн болчу.
Руслан Калматов, Шерзат Агамбердиев, 7 канал.